бүгүнкү күндөгү дүйнөдөгү болуп аткан кризис, болуп аткан инфляция бүт баардын себеби ушул рыба. Элдер ар кылды себептерди издейт, бирок шариаттын көз карашында ал негизги нерсе ал рыбанын кесепети, рыбанын жамандыгы. Ушундай чоң күнөө болгон себепти аалымдар бүгүн эми дүйнөнү рыба каптап кетти, суткорлук каптап кетти деп, ошонун бадил, ошонун ордуна шар'ий жолдорун издешкен. Шар'ий жолдорун издеп, ошол банктарды, башкаларды шар'ий жол менен иштеткенге аракет кылат. Мына ошону ислам банктары деп коет. Ислам банктары эмне дегени? Ислам банктары, ислам каржылоо мекемелери, булар ушул суд менен, баягы суткорлук менен, рыба менен иштеген тариканы, жолду халал жолуга алмаштырат. Халал жол менен иштегиле дейт. Себеби бул мусулманга нажайыз харам, ошону мусулман халал кылып иштесин деп Атай ушул маселени уламалар не кылган, чыгарган. Бул Атай чыгарылган маселе, Атай мусулмандарды ушул чоң харам дегенден сак болуш үчүн алып келген нерсе. Ошон үчүн ислам банктары, ислам экономикасын колдош керек. Мусулман ислам жолу менен кылыш керек. Ошол эле банктын ислам жолу бар, ислам жолу менен иште. Бир аз кымбат болушу мүмкүн, башка болушу мүмкүн, бирок ал халал жол менен иштеп аткан болсо, ошол банк менен иштесе, мисалы, зарылчылыкта болот.